Лицензияны өз алдыбызча кантип текшерсек болот? Бул үчүн Google'га киребиз, кадимкидей эле поискке жазабыз. Проверить лицензию такси депчи. Достор, видеонун башында, как всегда, реклама. Easy Drive таксопаркына келдим. Easy Drive таксопаркында азыр жаңы акция башталыптыр. Жаңы водительдерге таксопарктын комиссиясы 2%ке түшүптүр. Мурда 4% болчу. И машиналардагы арзандаптыр. Без депозит келип алып кетсеңер болот. Эконом класстагы машиналар 1300дөн өйдө башталат экен. Механика коробкалар, автоматтар 1600дөн Rio, Solaris, Polo'лорду келип тандап алып кетсеңер болот. Азыр паркта машиналар достаточно экен. Комфорт класстагы машиналар Emgrand'тар 2150дөн экен. Coolrail'ер 2300дөн өйдө. Elantra'лар 2000 рубльдан и Tiga 4'лер 2100 рубльдан өйдө экен. Комфорт плюс класстагы машиналар K5, Camry, Sonata'лар, Atlas'тар 2900дөн өйдө экен. Состояниясына, жылына жараша. И Jack G7'дер болсо 2400дөн өйдө. Келип алып кетсеңер болот. Достор, желательно эртең менен обедке чейин келип алып кеткиле, потому что түштөн кийин жакшы машиналар калбай калат. Эртең менен саат 10дон баштап келип алып кетсеңер болот. Телефон номерлери турат экранда, адреси турат. Ушул адреске келип, ушул телефон номерлерге чалып, байланышып келе бересиңер. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, кутмандуу кушак күнүңөр менен. Эгерде ким бул видеонун биринчи бөлүгүн көрбөй калса, көрө элек болсо, ушул жерден подсказка чыгат, же бул видеонун описаниясында, же биринчи комментарийге ссылкасын прикреплять этип коем. Кечеки видео боюнча биринчи ошону көрүп, анан кийин бул видеого келсеңер болот. Ошо кечеки видеонун уландызы, бул кечеки видео көп адамдарга пайдалуу болуптур. Көбү рахмат деп мага личкадан жазып атышты, комментарий жазып атышат, колдоп. Чоң рахмат бардыңарга. Так, бул видео ошо кечеки суроолор боюнча комментарийлер болуптур. Баягы автобусный полоса турса, анын астында кирпич илинип турса, ошол кирпичке келет депчи бул знак. Жок, кирпичке келбейт. Ал кирпичке негизи келсе, кирпич илинип турган жерде камера болсо, 750 рубль штраф келет, скидкасы менен 562 рубль болот. Лицензия бар болсо, ошо 562 рубль келет да штраф. Эгерде лицензия өчүп кеткен болсо, ошол жерден камерадан келип атат 3375 рубль, скидкасы менен 4500 рубль. Ал лицензиясы жок, жөнөкөй машиналарга келген штраф келип атат, таксилергечи. Бирок алар Яндексте кадимкидей эле заказ алып иштеп жүрүшөт. Кечеки видеону көрсөңөр, жакшылап көрсөңөр түшүнөсүңөр. Андан кийин лицензия өчсө Яндекс заказ бербей калат сразу деп жазыптыр. Бул Кыргызстандан көргөн адамдар жазган окшойт. Анткени мурда таксиде иштеп, көп жылдар бою иштеп таксиде, азыр Кыргызстанда көрүп аткан болсо, 2023-жылы жаңы закондор кабыл алынып, ошол өзгөрүүлөр кирген законгочу. Азыр 2 этап менен тапшырылып калган лицензия. Биринчи этабында Яндекстен заказ бере берет, бирок биринчи этабында немеге киргизе болбойт, выделенкагачы. Выделенкага кирип, чтоб выделенкадан штраф албаш үчүн экинчи этапты тапшырыш керек. Реестр перевозчикке киргизиш керек машина лицензиясынчы. Ошондо гана неметпейт, штраф келбейт. Реестр перевозчиктеги ошо перевозчиктин лицензиясы өчүп кетип, экинчи этабы ошон үчүн келип атат штрафтар. Так, анан көбү суроо берип атат, кантип текшерсек болот депчи. Анткени көбү текшергенди билбейт экен. Аябай рискованный, көбү эле өзүнүн досторуна, туугандарына оформление кылып, же өзүнө оформление кылып, лицензияны бөлөк компаниялардан алган адамдар көп эле таксилерчи. Андан кийин сомнение кармап жүрө бербей, же пробкада тура бербей, штраф келбесин деп, өзүңөрдү страховать этип, күндө эртең менен, түштө, кечинде текшерсеңер болот. Бул үчүн көп деле убакыт кетпейт. Азыр мен силерге көргөзөм, кандай кылып текшерсе болот. Лицензияны өз алдыбызча кантип текшерсек болот? Бул үчүн Google'га киребиз, кадимкидей эле поискке жазабыз. Проверить лицензию такси депчи. Бул жерден 3 сайт чыгат. mos.ru, анан экинчиси mosrec.ru, үчүнчүсү fgis.ru. Биринчи сайт mos.ru бул Москванын сайты. Билесиңер, лицензия эки түрдө болот. Московский областтыкы, андан кийин Москваныкы. Московский областтыкы белый, серый, желтый болот. Москваныкы болсо желтый цветте болот, сары өңдө. Эгерде машина сары өңдө болсо, mos.ru'дан издейбиз, Москванын сайтынан. Эгерде белый, серый, желтый болсо, анда mosrec.ru'дан издесек болот. Же болбосо эки айырмасы жок, универсальный сайт fgis.ru
figis.taxi'den карасак болот. Ушул сайттын ссылкаларын видеонун описаниясына калтырам и биринчи комментарийге калтырып коем, полный бардыгын жазып. mos.ru'ну эгерде силердики машинаңар желтый болсо, сары өңдөгү Москваныкы болсо лицензия, экинчи этабы эгерде бар болсо, мына мондай болот. Эгерде экинчи этабы өчүп кеткен болсо, эгерде лицензия экинчи этабы өчүп кеткен болсо, мына мондай болуп чыгат. figis.ru'дан эгерде экинчи этабы бар болсо, мына мондай болуп чыгат. Эгерде экинчи этабы өчүп кеткен болсо, мына мондай болуп чыгып калат. Эгерде машинаңар белый, серый, желтый болсо, mosrec.ru'дан текшерсеңер, эгерде экинчи этабы өчүп кеткен болсо, лицензиянын экинчи этабы өчүп кеткен болсо, мына мондай болуп чыгып калат. Ушунусунан билсеңер болот. Эгерде экинчи этабы бар болсо, ушундай болуп чыгат. Бардыгы түшүнүктүү болду окшойт. Дагы мен айтпай кеткен нерселерим болсо, комментарийге жаза кеткиле. Бардыгыңар көргөнүңөргө чоң рахмат. Бул видеого лайк басып, комментарий жазып койгон. Кийинки видеону кандай темада тартайлы, ошол жөнүндө да жазып кетсеңер болот. Ишиңерге ийгилик, бекемден соолук. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө, ассаламу алейкум. Дагы айта кетем деп унутуп калыптырмын. Белес таксопаркына бардыгыңыздарды кошулууга чакырам. Таксопаркта парктын проценти болгону 1%. Жолдомо кагаз алсаңыздар болот. Ар кандай белектер ойнотулат. Диспетчерлер күнү түнү связьда. Кыскасы ушул экрандагы телефон номерлерге жазып, чалып, биздин паркка кошула бергиле.